Умра кылганыбыздын максаты ушул жашообуз өзгөрсүн. Умра кылгандан кийин барып деле мурунку кейпибизге түшүп калбайлы. Ишенимдерибиз, көз караштарыбыз, ниеттерибиз, мүнөздөрүбүз, ибадаттарыбыз, амалдарыбыз өзгөрсүн. Өзгөрүүнүн аты оңолуу. Умранын максаты ушул. Ошон үчүн туугандар ушундай ыйык жерге келгенден кийин, тооба кылгандан кийин, Алла Таала менен келишим түзгөндөн кийин, я Алла, мен лаббайк айттым, мен тилимден лаббайк деген сөз чыкты. Будан ары канча жашоом калды, мага караңгы, саңа белгилүү. Бирок ушул жашоомдун ар бир түнүн, ар бир күнүн өзүңө баш ийүүгө, өзүңө моюн сунууга, өзүңө ибадат кылууга, я Алла, сен жардам бергин деп Алладан сурап жашайлы. Лаббайктын мааниси ушул болчу. Я Алла, эми буйруганыңды аткарамын. Мага жакса дагы, жакпаса дагы, напсиме жакса дагы, жакпаса дагы, жараткан Алланын ыраазычылыгын, Алланын каалоосун биринчи коёмун деп